саламатсыздарбы? Кутмануу кечиңиздер менен жаңырган аптан жаңылыктар менен Ала Тоо маалымат программасы түз эфирде. Жаңылыктардын жыйынтыктоочу топтомун Мунара Мамытова жана Мирлан Маматалиев тааныштырабыз. Алгач күндө маанилүү окуялар менен таанышып алыңыздар. Кыштын камын жайда көр. Кыргыз көмүр ишканасы 50 миллион сомго керектүү көмүр казуучу жана ташып жеткирүүчү техникаларды сатып алды. Юрфагы жок окуу жайы. Билим берүү жана илим министрлиги мамлекеттик окуу жайларга юридикалык факультеттерди жабуу тапшырмасы берилди. Бул тууралуу министр Эльвира Сариева парламенттин тиешелүү комитетинин жыйынында билдирди. Балык чарбасы башалман өнүгүп жатабы. Балык өстүрүүнүн жол жобосун эрежесин сактабагандыктан тонналаган балыктар ууланууда. Бүгүн Кыргызстанда Тажикстандын маданият күндөрү башталды. Анын жүрүшүндө кыргызстандыктар тажик артисттеринин ыр бийине күбө болуп, кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен тааныша алат. Кыргыз көмүр ишканасы 50 миллион сомго керектүү көмүр казуучу жана ташып жеткирүүчү техникалар сатып алды. Ушул күндөрү кенде кышка карата иш кызуу жүрүп жатат. Ал эми Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмеси кара кече кенинде мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюп, жергиликтүү эл менен биргелешип иш алып барууда. Бирикме ири коррупциялык фактынын бетин ачкан. Кара кече кенинде жасалып жаткан жумуштар менен кабарчыбыз Уланбек Дейканбаев таанышып келген. Жай экенине карабай кенде иш кайнап жатат. Буга чейин көмүр ишканасы жылына 25 миллион сомго ижарага техника алып иштеп келсе, ал маселе быйыл чечилди. Мамлекеттен 50 миллион сом бөлүнүп, керектүү техникалар алынган. 2014-жылы кара кече кенинен 125 000 тонна көмүр казылып алынган. Бул жылы адистер өндүрүлгөн көмүрдүн көлөмүн көбөйтүүгө белсенүүдө. Мына азыр 3 погрузчик, 2 экскаватор келди, анан 1 бульдозер алдык. Өзүнүн техникалары болуп калды, Кудай буйруса. 2015-жылы биз 2 эсе пландап атабыз. 250 миңден 300 миңге чейин деп өндүрөлдү деп атабыз. А 2016 жылдан баштап мына өзүбүздүн техникаларыбыз келип атат. Кудай буйруса 500 миңден жеткизесек ой бар, даже андан да ашырабыз. Бүгүнкү күндө кара кече кенинде жумуш дагы деле уланып жатат. Жумушчулар 80 гектар аянтын жер кыртышын тазалап, кышка карата камылга көрүүдө. Суук түшкөн мезгилде даяр көмүр казылып алынат. Бул жерде жалпы 100дөн ашуун жумушчу иштейт. Алар жаңы техникалардын жардамы менен көмүрдү казуу иштерин тынымсыз жүргүзүүдө. Жумушчулар төмөндөп кеткен көмүр казуунун көрсөткүчүн көтөрүүгө план бекитишкен. Буюрса иш жүзү жакшы, техникалар келди, жумуштун эмесин чыгарыш керек, результат көрсөтүш керек да. Ошо техника келгенде жөн эле жүрө бермек, иштеп бериш керек. Айкөл Ала Тоо бирикмеси кара кече кениндеги абалдын туруктуулугу үчүн жана кендин мамлекети үчүн иштөөсүнө карата иш аракеттерди көрүп, бир топ иштерди аткарган. Анча-мынча келип акчасын төлөй кеткен көбүрөөк чала бандиттерди кубалап, ошо мамлекеттин акчасын уранга болбойт деген чоң иштерди кылдык да. Көбүнүн үстүнөн кылмыш ишин козголуп, азыр сот жогуна тартылышып атат. Экиден чоң экскаваторду ошо 2010-жылы кимдир бирөөлөр өзүнө ыйгарылып кетишкен да. Азыр биз ошо чоң коррупцияны схеманы ачып, ошо азыр чоң 200 миң долларлык экскаваторду азыр мамлекетке алдык да. Жайы кышы көмүр ташып каражат тапкан айдоочулардын айтымында кенде тартип орноп, көмүрдү алып чыгуу жеңилдеп калды. Илгерки караганда жакшы мына жаңы техникалар келип атат. Токтоосуз кетип атабыз. Кээде эле жанагы топурак завал болуп калганда эле бир күн жатып калабыз. Кээде техникасы бузулуп, экскаватор бузулуп калганда жатып калабыз. Илгерки караганда Кудай шүгүр азыр порядка болду. Кара кече кенинде буга чейин бир топ чуулуу окуялар болгон. Ал гана эмес, мурун көмүр пайдасын бир ууч адам көргөн. Учурда абал турукташып, иш жүрүп жатат. Уланбек Дейканбаев, Элдер Асанбаев, Коомдук 1-канал, Чайек району. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Бусурманкул Табалдиевди кабыл алып, азыркы таптагы өлкөнүн коомдук саясий кырдаалы жана улуттук коопсуздукту камсыздоо жана терроризм менен экстремизмге каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу кабардар болду. Премьер-министр Темир Сариев республикада коомдук саясий кырдаал тууралуу маалыматты укту. Жыйынга вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев, ички иштер министри Мелис Турганбаев жана мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Мамасадыков катышты. Күч структураларынын жетекчилери өлкөдөгү коомдук саясий абал боюнча маалымат берди. Им башчысы негизинен абал туруктуу экенин айтты. Ал кошумчалагандай 9-нан 11-июнга чейин укук коргоо органдарынын бардык кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштей баштайт. Өз кезегинде Темир Сариев июнь окуясынын 5 жылдыгына карата коомдук коопсуздукту сактоону күчөтүп, ал эми жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү керектигин айтты.
Премьер-министр Темирсариевдин Тажикстан Республикасына расмий сапары башталды. Дүйшөмбү шаарында Темирсариевди Тажикстан премьер-министр Кохир Расулзода тосуп алды. Эки өкмөт башынын жолугушуу салтанатына Кыргызстан жана Тажикстандын гимндери жаңырып, ардактуу кароолдун аскерлери тизилди. Мындан соң Темирсариев Тажикстандын улуттук кайра, жаралуусу жана ынтымак мемориалдуу комплексиндеги Исмоили Сомонинин эстелигине гүл коюу аземине катышты. Муну менен катар премьер-министр Тажик Республикасынын президенти Эмомали Рахмон, премьер-министри Кохир Расулзода жана Олий Мажлистин төрагасы Шукуржон Зухуров менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Ошондой эле өкмөт башчы Душанбе шаарында өтчү жашоо үчүн суу аталышындагы эл аралык долбоордун 10 жылдыгына арналган жогорку деңгээлдеги конференцияга катышары күтүлүүдө. Бүгүн Кыргызстанда Тажикстандын маданият күндөрү башталды. Анын жүрүшүндө кыргызстандыктар тажик артисттердин ыр бийине күбө болуп, улуттук аспаптарынын мукамдуу авазын тыңдай алат. Мындан сырткары азыркы Тажикстан сүрөт көргөзмөсү менен кол өнөрчүлөрүнүн эмгектери дагы көрөрмандардын назарына коюлат. Тажикстан маданият кызматкерлери дагы кандай өзгөчө программаларды даярдап алып келди? Кабарчыбыз Нургүл Жумабекова көрүп келди. Колуна микрофон алып артисттерди башкарып жаткан режиссер Бахриддин Раджапов маданий кечени көркөм жетекчи өз мекенинде 2 ай даярдаган. Ошентсе да концерттин кынтыксыз өтүшү маанилүү. Ырчылардын аткаруу чеберчилиги, бийчилердин ар бир кыймылы, ага жараша төпкелген улуттук аспаптын коштоосундагы музыка тажик дүйнөсүнө алып барат. Кыргызстанда Тажикстандын маданий күндөрүнүн алкагында Тажикстандан 30дан ашуун артисттер келди. Алар кыргыз көрөрмандарына жогорку деңгээлдеги концерт тартуулоо максатында азыркы учурда даярдыктарды көрүп жатат. Бул концерттик программанын алкагында кыргыз бийлери да биленет. Представить вашему вниманию незабываемый концерт. Биз кыргызстандыктарга эсте калаарлык концерт тартуулайбыз. Герней сурнайлардын керемет аваздары, чимирле бийлеген кыздардын бийлери көрүүчүлөргө жагат деген ойдобуз. Кыргызстан менен Тажикстан көп жагынан окшош. Ошондуктан биз мекенден алыс кеткендей болгон жокпуз. Кыргыз-тажик байыртадан кыз алып, кыз берген ынтымактуу элдерден. Бул бекем алаканын далили катары кыргызстандык акын жазуучулардын чыгармалары тажик тилине, тажиктиги кыргыз тилине которулган. Убагында эки эл биргелешип кыргыз-тажик фильмдеринде тартышкан. Белое облако Чингисхана. Мен атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Чыңгызхандын Ак булуту чыгармасын тажикчеге котордум. Айтматовдун көп чыгармалары тажик тилине которулган. Акыркы которгон чыгармалардын бири Сооронбай Жусуевдин Канат менен Зарина чыгармасы. Азыр Кыргызстандын Жергетал жана Мургап аймактарында 46 000 этникалык кыргыздар жашайт. Алар тажиктер менен жуурулушуп жашап, учурда андагы абал ынтымактуу дейт Тажикстандан келген өкүлдөр. Между нашими дружественными народами. Тажикстандын маданият күндөрү эки элдин маданий байланышын дагы эки эсе арттыра турган чоң майрам. Келишим боюнча 2016-жылы Кыргызстандын маданият күндөрү Тажикстанда өтөт. Тажикстандын маданият күндөрү 12 июнга чейин уланат. Бул күндөрү Бишкектин жана Чүй облусунун тургундары менен меймандары коңшу элдин маданияты менен жакындан тааныша алышат. Нургүл Жумабекова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал. Шанхай кызматташтык уюму Евразия экономикалык бирлиги жана БРИКС уюмунун башчыларынын жолугушуусу 9 июлда Уфада болоорун Шанхай кызматташтык уюмунун алдындагы Орусиянын президентине атайын өкүлү Бактиёр Шакимов билдирди. Анда Шанхай кызматташтык уюму мүчө мамлекеттеринин башчысы жана байкоочусу катары тааныштырылат. Жолугушууда гүлдөө өнүгүү тармагында кызматташуу темасы талкууланары белгилүү болду. Билим берүү жана Илим министрлиги мамлекеттик окуу жайларга юридикалык факультеттер жабуу тапшырмасын берди. Бул тууралуу министр Эльвира Сариева парламенттин билим, илим, маданият жана спорт боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында жогорку билим берүүдө жуштурдогу билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча концепция кабыл алынган. Жогорку билим берүүдө 3 негизги багыт кабыл алынып, 2012 жылдан баштап 2 деңгээлдеги бакалавриат жана магистратура боюнча билим берүүгө өткөнбүз. Мындан сырткары окуу жайлардагы аккредитация жана лицензия маселесин чечүү үчүн 2014 жылы улуттук көз карандысыз кеңеш түзүү боюнча өкмөттүн токтому кабыл алынган. Учурда 4 токтом добуш берүүгө жөнөтүлгөн, 10 июнда бул маселелерди толугу менен чечебиз, деди Сариева. Премьер-министр жума сайын Бишкек ишиндеги жаңы конуштардагы салынып жаткан жолдордун сапатын текшерүүгө алууда. Анда жолдордогу аң чөнөктөрдү бүтөп чыгуу иши 1 айдын ичинде бүтөрү айтылды. Ал эми толук оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан жолдор жылдын акырына чейин бүтөт. Ошондой эле шаар ичиндеги эл ташыган маршрутту кичи автобустар линиядан алынып, ордуна чоң автобустар жүргүзүлөрү да пландалууда. Кененирээк Жаркын Желдиңбаева токтолот.
Жолдордун оңдолушун жана алардын сапатын текшерүүгө алуу өз жыйынтыгын берүүдө. Сентябрь айына чейин толук оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан жолдордун көпчүлүгү бүткөрүлөт. Биз турган бул Ибраимов көчөсү эл аралык талаптарга жооп берген үлгүдө курулууда. Анда велосипед өтө турчу бөлүгү да болот. План боюнча өкмөт жолдорду оңдоп түзөөгө 157 миллион сом бөлгөн. Кошумчадагы 30 миллион сом каралууда. Ал эми 118 миллион сомду Бишкек мэриясынын ички резервинен бөлүнгөнү айтылды. Премьер-министр күн жылуу болуп турганда жолдорду тезинен оңдоп алуу керектигин белгилеп, ар ишемби сайын жолдордун абалын текшерүүгө аларын билдирди. Сариевдин белгилөөсүндө шаардагы маршруттук унааларга чектөө киргизүү керек. Ошондуктан жакынкы күндөрү шаар ичиндеги көптөгөн сандагы маршруттук таксилердин ордуна автобус жана троллейбустар гана жүрө тургандыгы пландалууда. Упорядочить, чтобы они по времени ходили, как в старые времена. Уже каждый человек будет знать, через каждые 15 минут автобус ездит. Жалпы Бишкек шаары боюнча 149 троллейбус, 455 автобус жана 4000 микроавтобус кызмат кылат. Ар бир каттамга күнүнө 130-150 автобус, 100 троллейбус жана 2600 маршруттук таксилер чыгат. Ал эми жаңы иштелип жаткан программанын негизинде автобус менен троллейбустар көбөйүп, маршруттук таксилер кыскартылып, шаардын чет жакаларына гана каттайт. Шаардыктар даттанып атышат, ушундай тапшырма берилген. Азыр өздөрүнүн программасын айтып атат, жакын каранын ичинде чечим кабыл алынат. Шаардын борборунун биринчи этапта борбордун ичинин баары тең ошол чоң автобустар менен камсыздалат. Ошондой талап коюлат. Бусиктердин баарын шаардын сыртына чыгарабыз. Шаар тургундары дагы маршруткалардан тажап баратканын жашырбайт. Буга байланыштуу жаңы демилгени кубатташты. График боюнча, конечно, хорошо, было бы удобно даже, чем маршрутка, действительно. В старое время же так же жили. Шаар ичинде маршруткага чыкканда эл көп болот, тыгылыш болуп. Ысыкта кыйын да. Эгер автобустар жүрүшү жакшы да. Маршруткалар ар кайсы жерге токтоп элге мешет кылып койбой шаар ичинде. Учурда шаар башкармалыгы тарабынан коомдук транспорттун жүрүүсүнүн жаңы схемасы иштелүүдө. Мэрия жакын күндөрү жол каттамдардагы өзгөрүүлөргө киришерин айтты. Жаркын Жылдыңбаева, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1-канал. Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын имараты жараксыз абалга кептелди. Улуттар аралык достукту чыңдоого арналган Достук кубогунун кербени Ош шаарына жетип келди. Эми ушул жана башка маалыматтар менен Ош студиясы түз эфирде. Саламатсызбы Аваз, сөз сизде. Рахмат, саламатсызбы. Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын имараты жараксыз абалга кептелди. Дээрлик 1 кылым мурда салынган имараттын чатырынан түшкөн тамчыдан музыкалык аспаптар жараксыз болуп калууда. Музыканттар ордосундагы абал кезектеги материалда. Эсилип неме болуп калса, уже все, ава чыга берет. Эффект болбойт. Бул жерде окуу жайдын музыкалык аспаптары сакталат. Аспаптар талапка ылайык кургак жерде сакталууга тийиш. Бирок эски имаратта бул талапты сактоого мүмкүн болбой калган. Айлабыз жогунан ушундай аварийный состояние бөлмөдө турат, кампа кылып койгонбуз. Бирок инструменттер ошонун айынан сыз жамгыр өтөт, суу өтөт, сыздан инструменттер анча-мынча жарактарында чыгып атат. 1929 жылы салынган имарат 1952 жылдан бери музыкалык окуу жай катары пайдаланылып келет. Чатырынан суу өтүп, дубалдарындагы жаракалар кеңейип баратат. Апрелдеги селден кийин абалы дагы оорлошту. Мында Кыргызстандын Чар тарабынан келген 200 чамалуу студент билим алат. Убагында Керим Траповдун жана Дилшат Кангелдиеванын да тушоосу ушул жерден кесилген. Суук болсо биз деле окуучулар менен студенттер ойной албай калабыз, колдор. Ушундан көп нерсе зависит этет. Уақыт кетет, настройщикти күтөбүз. Анан гана заниматься отурабыз. Окуу жайда 45 жылдык изи калган Табара Казакбаева акыркы жолу имарат качан оңдолгонун эстей албайт. Маданиятка кайдыгер мамиле аны ренжитет. Маданиятты көтөрүш керек. Биз мына, например, музыкальный училищенин мугалимдери барыбыз көтөрүп атабыз маданиятты. Мына азыр бүт бардык жерде мына филармония, оркестр, биздин филармония, бүт бар биздин студенттер ойноп атат. Маданиятты көтөрүп атабыз да. Анан бизге деле ушу кичине кайрылып жардам берип койсо жакшы болот эле. Окуу жай жетекчилиги арызданып жүрүп, аз да болсо каражат табышкан. Бирок ал толук оңдоого жетпейт. 200 миң акча каражаты каралган быйылкы жылдын эсебинен. Бирок ушул 200 миң акча биздин мына авариялык состояниеде турган корпусубуздун кайсы жерин оңдосок деп буга жумшаганга биз коркуп турабыз. Себеби бул бизге жакшы нерселерди үмүттөндүрүп жатышат. Андыктан бул каражатты биз экинчи корпусубузга жумшайбыз деп ойлонуп турабыз.
Окуу жай имаратын текшерүүнүн жыйынтыгы менен аны пайдаланууга жараксыз деген тыянак чыгарылган. Ордуна жаңысын салуу үчүн кайрылуулардан натыйжа чыкпагандыктан урачудай болгон имаратта кудайлап иштөөгө аргасыз. Авазбек Айтиев, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1-канал, Ош шаары. Мындан 10 жана 20 жыл мурда мектепти бүтүрүшкөндөр каражат топтошуп өз айылдарындагы жолдордун көйгөйүн чечишти. Башкаларга үлгү болорлук мындай саамалыкты Баткен облусунун эң алыскы Өзгөрүш айылынын жаштары башташты. 30га чыккул айыл 30 жыл мурда капиталдык ремонттон өтпөгөн айылдын жолдорундагы 15 чакырым жолду шагал төшөшүп, оюлган жерлерин оор техникалар менен оңдоп түзөөдөн өткөрүшүүдө. Эл көйгөйүн чечкен элеттик жаштардын демилгеси аймактык кабарчыбыз Адылбек Ахматовдун материалында. 2007 жылы кубаттуулугу 7 балдан ашкан жер түтүрүү болуп, андан олуттуу зыян тарткан Өзгөрүш айылы өзүнүн керемет кооздугу менен да айырмаланат. Улууларынан үлгү алган айылдын мектебин мындан 10 жана 20 жыл мурда бүтүргөн жаштары көптөн бери чечилбеген жол көйгөйүн өз каражаттары менен чечүүгө киришишти. Жолубуз эзилип кеткендиктен ушу элдин бир жараган жигиттерден болоюк да ушу жолду балдар коллектив атынан чогуу сүйлөшүп, чогулушташтырган, сүйлөшүп алган маселе койдук. Нары бери мектепке кандай, анан ошо акыркы келип жыйынтыгы ушу жолго келип токтолдук. Жаштардын демилгеси менен башталган жол оңдоого айылдын жалпы тургундары да активдүү катышып, дароо эле элдик ашарга айланып кетти. Акча каражаттарын жаштар топтогону менен тамак ашын кыз келиндер даярдашып, ал эми улгайган аксакалдар баш болуп жол оңдоого киришти. Жолубузду кылып атабыз, Кудай кааласа. Мана бүтүп атат, эл союштарын берип атат, тапкан немесин алып келип берип атат мына жерде жолго. Москвадан дос балдарыбыз акча салды, олордукун иштетип атабыз. Жаштардын мындай демилгеси райондук жол куруш ишканасы тарабынан колдоого алынып, кубаттуу техникаларын бөлүп берди. Эл менен эр шаркак болуп иш жүргүзгөн мекеменин да иши алга жылып, натыйжада 15 чакырымдык жол жана көпүрөлөр курулууда. Тоо арасындагы 200дөн ашык түтүн жашаган Өзгөрүш айылына 1985 жылы биринчи жолу автобус каттам берилип, электр жарыгы жеткирилген. Андан бери 30 жыл өтсө да бул жолго жарытылуу ремонт болбогондуктан мындан 10 жыл, 20 жыл бүтүргөн бүтүрүүчүлөр өздөрү акча топтошуп, капиталдык ремонттор жүргүзүүдө. Адылбек Ахматов, Рысбек Мазайыт уулу, Коомдук 1-канал, Лейлек району, Өзгөрүш айылы. Учурда Түштүк калаада спортту модага айландыруу колго алынды. Жаштарды сергек жашоого үндөө, кылмыштуулуктан алыстатуу жана кыргыз спортун өнүктүрүүдө спорттук иш-чаралардын бат-баттан өтүп туруусу орундуу. Улуттар аралык достукту чыңдоого арналган Достук кубогунун кермени Ош шаарына жетип келди. Буга кабарчыбыз Актилек Гүлжигит кызы күбө болуп кайтты. Ордолу Ошто спорттук майрамдар уланууда. Атап айтканда, мындан бир канча күн мурун Ушуйсан шоу, бокс, панкратион жана башка спорттун түрлөрү боюнча эл аралык деңгээлдеги чемпионаттар өттү. А бүгүн болсо Кара Суу шаарында кикбоксинг жана спорттун ММА түрү боюнча Достук кубогу старт алды. Биздин жоон билек жигиттер башка мамлекеттин спортчулары менен Азия жана дүйнөлүк оюндарга жолдомо алууга атсалышууда. Бишкектик спортчу Авазбек Аманбаев казак мушкери менен беттешип Шамдагы айлык жөндөмүн ишке салды. 2014-жылы кикбоксинг боюнча дүйнө чемпиону аталган Авазбек күчкө таянбай, атаандашын алаксытуу менен көп упай топтоп артта калтырды. Физически мага караганда күчтүүрөөк болчу, бир аз чарчап да калдым физически. Ошондой болсо да бир аз ушу опыт, анан жеңилдик бир аз мүмкүнчүлүк берди да. Кээинки жерлерден кармап ойноп өткөнгөчө. Достук кубогунда Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын спортчулары рингте күч сынашты. Кыргызстандын Бишкек, Ош жана Чүй аймактарынын тандалма мушкерлери келген. Кыргызстанда экинчи мелдеште катышып жатам. Буга чейин Кадамжайда болдук. Айрыкча кыргыз калкынын меймандостугун белгилеп өтпөсөм болбойт. Тажик элине аябай сый-урмат менен мамиле кылганы бизге дагы да болсо шык берип жатат. Мелдеште жалпы 9 салмакты категория каралып, кикбоксинг жана ММА боюнча жалпы 15тен ашуун беттеш болду. Бир гана жигитибиз атаандашына жеңилип бергени болбосо, калган бардык беттеште кыргыз мушкерлери алдыга чыкты. Уткандарга кубоктон сырткары акчалай жана баалуу белектер тапшырылды. Спорт сергек жашоого, ата мекенди сүйүүгө, азыркы учурда жаштарды чыныгы тарбиялоого, ак менен караны ажыратууга жана эң негизгиси эл аралык достук чыңдоого чоң өбөлгө өтүп деп айтсам жаңылышпайм. Достук кубогу мурунку айда Кадамжай шаарында улуу ата мекендик согуштун 70 жылдыгына арналып башталган. Эми Жалал Абад, Талас жана Бишкек шаарларында уланат. Актилек Гүлжигит кызы, Акжол Айбашев, Коомдук 1-канал, Ош. Мына ушундай жаңылыктан кийин кезекти кайрадан Бишкек студиясына берем. Сөз сиздерде. Рахмат Аваз, программабызды улантабыз.
Кыргызстандагы балык чарбасы учурда башаламан чачкын өнүгүп жатат. Буга майда жеке менчик балык чарбаларынын ачылышы себеп болууда. Алар эч кимден уруксат сурабай эле кез келген жерге көлмө жасап балык өстүрүүдө. Теманы кабарчыбыз Өмүрбек Телебаев улантат. Республикада учурда расмий каттоодон өткөн 100-150 балык чарбасы бар. Ал эми расмий эмес маалыматтар боюнча алардын саны 700-800гө чейин жетет. Айрыкча жеке менчик балык чарбалар көбөйүп, аларды көзөмөлгө алуу мүмкүн болбой бара жатат. Эрежени сакташ үчүн албетте биринчи учурда алар мыйзамдуу жолун билиш керек да. Тилекке каршы көбү ошол мыйзамдуу жолун түшүнбөй, жана ар кандай кырдаалдарга туш келип калып атканга биз мисал катары айтып койсок болот. Ал үчүн биринчи учурда ошол атуу бизге кайрылса, биз барып туруп ошол жерди изилдеп ага паспорт жасап беребиз. Паспорт деп коет, ошонун бүт параметрлери, бир нече жана гидробиологиялык, гидрохимикалык, гидрофизикалык бүт параметрлерин жазып беребиз. Балык өстүрүүнүн жол жобосун эрежесин сактабагандыктан жакында эле Сокулук районунун Гавриловка айылында жеке ишкердин 10 тоннадан ашуун балыгы ууланган. Балык өстүргөн суудагы зыяндуу заттардын өлчөмү 577 даражага жогорулап кеткен. Рыбное хозяйство в Кыргызстане. Кыргызстанда балык чарбасын өстүрүү жакшы жолго коюлса, 50% чейин өзүбүздү балык менен камсыз кылсак болот. Бизде Ысык көл, Соң көл баштаган не деген чоң жана кичине көлдөрүбүз бар. Могу көлдөрүбүз, пруттарыбыз. Аларча суу сактагычтан суу алат. Болот Сүйүндүков 20 жылдан ашуу мезгилден бери балык өстүрүү менен алектенет. Бирок фермер акыркы мезгилде экологиялык абал кескин начарлап кеткендигин айтат. Канал башында бычкадан чыга берген жерде өзүнчө бир мындайча айтканда элдер келип туруп үйүндө килем, палас, дорожка, майда чүйдө икирчинен бери жууйт. Андан тышкары жеке менчик автомобилисттер, анан автобустар келип ошол жерде өзүнчө жай баракат жуушат да мойка кылып. Эми ошонун баары кир, сыр, майдын баары ошол канал менен бизге келет. Балык чарба департаменти жакындан бери республикадагы бардык майда жана чоң чарбаларды каттоодон өткөрө баштады. Эми так саны аныкталса, аларга көзөмөл жүргүзүүдө бир топ жеңилдемек. Өмүрбек Телебаев, Нуркамил Асанов, Коомдук биринчи канал. Новопокровка айылындагы номер 11-чи күзөт кызматында 18 жаштагы жоокер каза тапты. Аталган күзөт кызматынан билдиргенде жоокер Нурсултан Каракулов 5-күнү таңкы саат 5-те өз кууруна монуп калган. Бирок мындай чечимге ата-энеси жана бир туугандары макул эместигин билдиришүүдө, себеби каза болгон жаш баланын денесинде катуу урт токмокко алынган көк ала тактар билинип турат дешет. Ал эми соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы боюнча жоокер эч кандай жаракат алган эмес. Окуя боюнча теманы аймактык кабарчыбыз Эдил Мелисбек улантат. Быйылкы жылы Ысык көл облусунун Жетөгүз районунан 26 жоокер аскерге аттанып, анын 4-өө кайтарып күзөт департаментине кеткен. Алар мекен алдында кызмат өтөп жатканына 2 ай толуу электе. Биринин сөөгү Кызыл Суу айылына алынып келинди. Таңкы саат 4:50-де Новопокровка айылына жайгашкан 11-ротанын номер 3 түзөтүү мекемесинин кайтаруу кароолунда болду. Каза болгон Каракулов Нурсултан кызмат өтөгөн жеринен ички жанагы шымын куруна муунуп каза болду. Бул окуя болгон учурда жоокердин ата-энесине 2 кабар айтылган. Биринде уулуна ок атылды десе, экинчисинде өзүн өзү өлтүрдү деген аскер кызматкерлеринин сөздөрүндө эмне катылып жатканы белгисиз. Ал эми соттук медициналык экспертизага катышкан баланын агасы менен жеңеси экспертизаны кайра өткөрүү керек деп талап кылышууда. Себеби мынчалык урт токмокко алынган баланын денесиндеги тактарды байкабай калуу күмөн ойлорду жаратат. Ушу менин баламдын аркасы менен ушундай кийинки балдардын өмүрүн сактап калгым келет. Мен бирин атага каалабайм ушундай баласынан өлтүргөн баласынан ажырап калсын деп. О 2 жери көк ала, бөйрөк жактары, оң жак, сол жак. Ана табарсызга тээптир, сыйга тээптир, көк аланын шишип кетиптир. Ана таманына жана ременин билякасы менен чапкылаптыр да, таманында да көк ала бар. Өзү өлдү дегенге такыр ишенбейбиз. Акыйкаттыкты, чындыкты издейбиз. Маркум жоокердин туугандары акыйкат чечим издеп, жаш баланын өлүмүнө себепкер болгон адамдар жазаланышы керек деп, эми өлкө башчысына жана тиешелүү органдарга кайрылганы турушат. Эдил Мелисбек, Нурадил Нурдинов, Коомдук биринчи канал, Ысык көл облусу.
Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка тандоо айланпасынын алкагында Кыргызстандын курама командасы 16 июнда австралиялыктар менен Кыргызстанда күч сынашат. Мындан тышкары кыргыз оюнчулары Иорданиянын, Тажикстандын жана Бангладештин командалары менен ойнойт. Кыскасы, Б тайпасына киргендер менен кыргыз оюнчулары 3 ирет өз үйүнөн беттешет. Бул үчүн Спартак стадион оңдоп түздөлүүдө. Стадион меймандарды кабыл алууга даярбы? Гүлнара Касымбекованын материалында. Тандоо турун татыктуу өткөрүү үчүн стадиондо даярдык кызуу жүрүүдө. Ийне жибине чейин көз жазымда калтырбай, ар бирин дыккат оңдоду. Ал тургай Көкшүберди оюн башталганча килемдей эле жасалгалап коебуз деп ишендиришти. Эл аралык талап боюнча көк жайык текши болуш керек. Футбол ойноло турган аянт мындай Көкшүбердин үстүндө ойнолот. Бул жактагы чөптүн узундугу болжолдуу түрдө 5-7 сантиметр болуш керек. Эгер өсүп кетсе, адистер мындай техниканын жардамы менен кыскартууда. Деги эле бул Көкшүбер күнүнө бир мал сугарылып жатат. Союздан мураска калган себептерди жаңысына алмаштырылды. Футбол кечинде болгондуктан аянт күндүзгүдөй эле көрүнөт деп ынандырышты. Номери жок отургучтар номерлүү болду. Ошол өзүңөр көргөндөй бүгүнкү күндө 90% жумуш бүтүп калды. Кудай буюрса азыр эле калды. Анда аягына чейин чыгарабыз. Австралиялык оюнчулар үчүн кийинип чечилүүчү жай дагы жасалууда. ФИФАнын талабы боюнча ошол талапка жараша биз жасап атабыз. Чечирип турган жери да, душка түшүрө турган жери да, массажный дагы, медицинский комнатасында. Текчилердин өңдөрүнө дагы өзгөчө маани берилди. Сары менен кызыл да желек биз ошонго жакыныраак болобуз деп. Кыскасы стадиондун ичи тышы жаңыртылып, 16 июнга даяр болуп калчудай. Азыр футбол боюнча курама команда Дубайда машыгууда. Бирок айрымдар ысык көлдө деле даярданса болбойт беле деген кептерин айтууда. 11 июнда бизде эң биринчи оюн болот. Команда сборный Бангладеш менен. Дакка шаарында Бангладеште аябай оор климат, аябай ысык. Ошон үчүн биздин оюнчулар атайын Дубай шаарында даярданат. Адаптация болуш үчүн. 16 июнда өтө турган Австралия менен оюндун билети 9 июндан баштап сатыкка чыга баштайт. Белгилей кетсек, Кыргызстан өз тайпасында Австралиядан башка Бангладеш, Тажикстан, Иордания өлкөлөрү менен ойноп упай талашат. Ал эми жогорку упайды алган курама 2018-жылы өтө турган Орусиядагы дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алмакчы. Гүлнара Касымбекова, Эсен Турабекеев, Коомдук биринчи канал. Жаңырган жуманын жаңылыктары мына ушундай окуялар менен толукталды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтка да жайгаштырылды. КТРК Чекит KG сайты аркылуу биздин программаларды онлайн түрүндө да көрө аласыздар. Акыркы кабарлар, урунттуу жана кызыктуу окуялар КТРК Чекит KG сайтында. Башталган иш жумаңыздарды ийгиликтер коштосун. Саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар.